Malыбыз дагы ичет, өзүбүз дагы ичебиз, тоок богубуз ичет, ушинтип аралаш-куралаш болуп ичип атабыз. Менен кичине тунугурагында мынантип толтуруп алабыз, анан түштөн кийин ушундай болуп пайнап түшөбү, баягындай өрдөк-пөрдөктөр жүрөт, бала чака жуунат, анда күн ысып кеткенден кийин. Ушудан алып эле ичип атабыз. Малыбыз дагы ичет, өзүбүз дагы ичебиз, тоок богубуз ичет, ушинтип аралаш-куралаш болуп ичип атабыз. Бул сууну кандай кылып ичесиздер анда? Эми тундурабыз дейм, сүзүп алып коебуз. Анан бир күндөн кийин кайнатып ичебиз дейм. Мен ушу Гулбарда туулуп өстүм. 52 чыксам, 52 жылдан бери ушул суудан ушинтип эле ичебиз. Суунун башын бойлогондо, эгинге бойлогондо барабыз анча-мынча. Памперс, жыкпай, кап-кап памперстерди сууга салып, ошо менен тосуп тур да эми алыштардын башын. Не кылабыз? Ит өлүп калат, мал өлүп калат, эшектер өлгөндөр бар. Эле жок, не кылабыз, анан кайка барабыз. Иче беребиз, Аллага аманат биз. Анын таза сууга жетсек жакшы эле да. Касалан болбойт эле, балдардын ичи өтөт экен. Башка болот, ооруйт балдар. Урбай калат эле балдар. Ичип ошо агып аттың, бирок ичсең иче албайсың. Биз эми ошо кир вообще болбойт. Самыны ирип кетет. Мал деле ичпей койду, уну шорсун ичпейт экен да мал дагы эле. Ошо вообще анын пайдасы деле тийген жок. Мына азыр гранттарда эле калган жок. Чоңдор акчасын жеп алды. Ошо кайра эле шорсун чыгарып не кылат дейм да. Ошо чоңдор ошону жакшы пайдаланып эле таза суу эле чыгарып берсе болмок эле. Жумуш иштери буюрса ошол сентябрь, октябрь айларында башталат деп жакшы ниет кылып атабыз. Себеби буга чейин бул республикалык бюджетке кирген, бул жогорку кеңештен дагы каралган, ар 3 окуудан тең өткөн, акчасы даяр турат, азыр Дүйнөлүк банк тарабынан бөлүнгөн акча даяр турат деп бизге ушундай маалыматыбыз бар.